Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, биз подкастыбыздын кезектеги чыгарылышын баштайбыз. Студияда мен Керемет Эргешбекова. Бүгүн дагы биз коомдо орчундуу темалардын бирин сүйлөшүү алдында турабыз. Негизи эле кыргыз коомунда аял затына, ошондой эле кичинекей балдарга болгон зордук, зомбулук көбүнчө жабык эшик артында калып келет. Бирок бул коомдо аябай эле чоң, көпчүлүк адамдардын жашоосуна оор сокку болгон темалардын бири болуп эсептелинет. Мына ушул теманын алкагында сүйлөшүү үчүн биз бүгүн студияга көп жылкы тажрыйбасы бар психолог Гүлжан Орозобековнаны чакырып отурабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келипсиз биздин студияга. Рахмат. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, рахмат. Маанайыңыз жакшыбы? Өтө жакшы. Анда сизге эң эле алгачкы суроом мындай болсун. Психологдун бүгүнкү күндө биздин коомдогу орду кандай? Негизи эле бизге психолог керекпи? Ушул боюнча кененирээк токтолуп өтсөңүз болот. Дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз эли, саламатсыздарбы студия. Өтө кубанычтамын, рахмат. Ушундай көйгөйдө сиздер дагы артка калбай, баягы зордук, зомбулук болгондо эле биз маани берип ура деген жаран менен чыкпай, алдын алуу эмне иштерди аракет кылып атасыздар деген маселени козгогонго бул өтө чоң керемет иш болду деп ойлойм да. Эми психологдордун ролу эмнеге коомго керек? Туура маани бердиңиз, өтө жакшы суроо болду. Психологдорду биз азыр дарыгерлер, үй бүлөлүк дарыгерлер кандай керек болуп, зарыл болсо дагы биздин коомго ошондой керек болуп калды. Себеп дегенде өзгөчө аялдарга жана балдарга. Бизде коомдо азыр өтө түйшүк көп аял заттарда. Ошо түйшүктүн негизинде бизде кандай учурга, психологиялык учурларга кабылабыз десек, көбүнчөсү стресске кабылабыз, анан эмоционалдык бузулуулар жүрөт. Ошол себептен аялдар, айымдар, балдар ачыкка чыгара алышпайт, айта алышпайт көйгөйүн. Анан кимден өзүнүн жакын адамы, бул жолдошу, же кайненеси, же бир туугандары, анан ошолорго баягы көрсөтүп баштайт экен да, өзүнүн жүрүм туруму бузулуп, ачуусун кандай кылып, мындай послеродовой депрессия дегенди уктуңуз беле? Болот эмеспи? Анан аял зат өзгөчө төрөгөндөн кийин төрөгү чектидеги бул процесстерге көбүрөөк кабылат экен. Анан эң жакын адамы ошо жолдошу болуш керек экен да. Анан жолдошу дагы жумуштан чарчап келет. Анан ортодогу баягы сүйүү деп эле жаштар үйлөнүп алат эмеспи? Анан баягы көйгөйгө, кичинекей көйгөйгө туруштук бере албай калып эле анан жаштардын мамилеси бузулган ушактан. Эми азыр өтө көп акыркы эле окуя боюнча өзү канча жыл жашап, балдарынын энеси атып салды го. Ал аткан киши деле билимдүү, баягы азыр билим жагынан жабыркап атабыз десекчи, жок, билимдүү, ошол эле органда иштеген адам экен, анан буякта бул кызганыч деп айтмакмын да, кызганычтар болот. Эми бул жерде психологиялык жактан чечмелесек өтө көп жагдайлар кездешет. Ошондой эле Айсулуунун учурун алалык, Айсулуу эмне болду? 17 жашта кызды Айсулуу өзүнүн күндүз акысы жокпу, эшикке чыгып, курбусуна барып, курбусуна жолугуп келип, татынакка үйүнө келип, Айсулуу саат түнкү 12-де чыккан жок, күндүз чыгып, ошол эле коомчулукта, ошондой эле бир башка чет өлкөдө болгон жок бул, ошондой эле өзүнүн айылына эле чыкты. Эми ошону карап көрбөйсүздөрбү? Биякта азыр кыздардын баарында коркуу сезим пайда болот баштайт. Эмнеге? Баягы эле таксистке түшкөндөн коркушат, эшикке чыккандан коркушат. Анан биз депрессия деп айтат эмеспиз? Депрессия бул сразу келбейт. Депрессия болуш үчүн кандай чоң этаптар өтүлөт? Биринчи коркуу болот. Андан кийин коркуп отуруп, ал коркууну дарылабаса стресске кабылат. Анан стресстен кийин анан депрессияга өтөт. Ал эми депрессиядан өөрчүп психологдордун жардамына кайрылбаса, депрессия суицидке кетет. То есть өзүнө өзү кол сайлай баштайт. Биз дагы эле угабыз го, жакында деле болду го, бир Гум жактан бир кызы 4-этаждан секирип кетти, өзүнө кол салды. Анан биз улуу муундар өзгөчө айтат, эмне кереги бар? Ушундай жашынакай жанын кыйып, жашоо деген табылбайт, каяктагы бир сүйүү деп, Бирок эми ошо кыздын көйгөйүн карап койсоңуздар, канча деген түйшүктөн өтүп атат. Канча деген коркунуч болду, сезимдери талкаланды, балким биз билбейбиз, Ошондой нерселердин баарын билбейбиз дагы. Психолог, дарыгер катары эле бизге абдан маанилүү, муктаж деп айтмакмын. Эмнеге чет өлкөдө баягы күйөөс аял урушса эле айтат го,
жаным экөөбүздүн мамилебиз аябай бузулуп баратат, келиңиз психологко барабыз, чечип алабыз көйгөйдү деп ушинтип айтышат го. А бизде болсо андай жок да, бизде ооруганда эле гинекологический проблема болсо гинекологко бар, кардиологко бар, психологко баргыла деп уктуңуз беле? Негизи эле биздин коомдо ушул психологко баруу деген нерсени өзү мындай уят катары көрүшөт. Биздин менталитетте бул нерсе жат көрүнүш болуп калганда, эмне себептен мындай көз караштар пайда болду деп ойлойсуз? Бул дагы билимсиздик. Азыр мына билбейм, мурунку учурда биздин убакта психологиянын сабак такыр өтпөчү да. Мен азыр мына ошо национальныйда колледжде дагы азыр өзүм окутуучу болуп иштеп атам. Ошол жерден өзүм байкадым, эмнеге керек экен бул психология илими, психологияны предметин балдарга үйрөтүш. Биз мисалы мен 17-16 жашта, 18, эң улуусу 25, макул үй бүлөлүү болгон аялдар дагы келип ошол жактан педагогический билимди алып атат. Эми менин саатым мисалы бир предметке 120 саат болсо, эми ошо 120 сааттын ичинде эмне деген маселелерди талкуулап, эмне деген көйгөйдү чечип бере алып атам. Мага жагып атат да, мисалы ошо кыздарды, жаштарды тарбиялап, өзүңөрдүн агрессияңарды кандай басыш керек, мындай жолдошуңар менен мамилеңер бузулганда кандай иш аракетти кылыш керек, балдар деген бул губка, балдарга кандай тарбия берсеңер алар күзгү, силердин эле ошоңорду кайра кайталап силерге ошо коомду тарбиялайсыңар деген нерселерди мен ошо сабактан камтып айтып үйрөтүп атам да. Көрдүңүзбү? Демек бул жерде коомго деле биз өзүбүз түрткү берип, кандайдыр бир келгиле психолог керек деп ураан жазап, чакырык жасасак, коом бул бизде ээрчийт деп ойлойм. Коомго азыр биз азыркы учурда кандай айтабыз? Ооруп калгычакты докторго баргыла, дарылангыла, аптекадан дары алгыла дейбиз. Мына коом аны угат. Ушундай эле сыяктуу мына бизге мага ошогон психологдор чыгып, көйгөй жаралып атабы, адамдар менен негизи эле мамиле, үй бүлөлүк мамиле, жолдошуңар менен мамиле бузулуп атабы, балаңарды тарбиялоого билбей атасыңарбы? Эң эле негизги балаңар кандай силерге бир орой мамиле кылып атабы? Бул жерден психолог, үй бүлөлүк психологдун кеңеши деп өтө мындай ураан чакырык жасасак, коом угат. Ишенесизби? Бизде өтө аз. Мен мектепте деле иштеп келдим буга чейин. Мектепте иштеп келгенде деле ошо мектепте деле суусап турушат балдар, өзгөчө мугалимдер. Эч кимге айтпай туруп эле баягы. Эми бизде гриф секретность деген бар да, психологда билесиз да. Биз ар бир нерсени өзүбүзгө сактап, сыртка чыгарбайбыз да. Анан ошондо биринчи очередь балдардан да мурун мага мугалимдер кирип баштаган, өтө таң калдым да. Демек бул жерде болсо кирет, жок болсо айла жок, ичинде жутуп жүрө беришет экен көйгөйдү. Анан азыр сиз айттыңыз, туура айттыңыз, Бишкек шаары боюнча психологдорду билип калды. Мурункуга салыштырмалуу соц тармактарга кайрылышат. Бирок мен бул жерден дагы айтып кетмекмин элиме, көп болуп атат азыр. Гештальт, конвенционный психологиянын түрлөрү көп да. Курстарды окуп алып эле, анан жанагындай детская травманы козгоп, жаштарды кайра туура эмес жолго багыттап, ата энеңди сүйбөшүң керек, сен атаңа таарынычың бар турбайбы, сен атаң таарынып койгон турбайбы деп ошону козгоп коюп, аны козгогондон кийин чыгарыш керек да. Ошо боюнча таштап салышат да. Ал байкуш өзү чайналып, атасын жек көрүп жүргөн кыз кайра эле атасына таарынып, атасына жакын эмес, алыстап кетип атат. Эми ушул жерден айткым келет да, мындай дипломированный профессионалдуу психолог, практик психолог болсо, бул жерден көйгөйдү чыгарып, биз эми баягы психолог деген ким негизи? Бул адамдын ички жан дүйнөсүнө багыт берүүчү, дарылачу инсан. Азыркы психологдор кеңеш берет. Психологдор эч качан биздин укугубуз жок кеңеш берген. Мисалы, бир айым келип, менин жолдошум менен мамилем бузулуп атат десе, ай, сиздин жолдошуңуз жаман киши, ажырашыңыз, ажырашып туруп башка жолдош алыңыз, тийип кетиңиз дебешибиз керек да. Биз жөн эле ошону чечип, туура багытка багыт көрсөтүп, анан ошонун көйгөйдү чечип бергенге аракет кылыш керек. Балким ал айымда да күнөө бардыр. Бул жерде эркектин баары эле күнөөлүү эмес. Сиз балким бул жерден туура эмес кылып аткандырсыз. Балким жолдошуңузга бир жерден сиздин мүнөзүңүз жакпай аткандыр. Деп ушундай нерселерди чечип берипсек, ал айым, мен жолдошум мыкты инсан турбайбы деп эң биринчи биз өзүнүн таанууну үйрөтөбүз.
менин жакшы сапаттарымды, менин жаман сапаттарымды билсең, анан ошондо адам сүйгөндү билет экен. Азыркы учурда жаштар өзгөчө эйфория калтырып эле. Эми жаштар дегенде булар деле күнөөлүү эмес. Таблица бар да, психологияда конгентивный возраст деген болот экен. Эми ошо 18 жаштагы конгентивный возрасттагы эмне үчүн жанагы 14 жаштагы кыздар турмушка чыгып кетти деп өткөндө да ошо НТСтен чыктым эле. 14 жаштагы кыз 35 жаштагы мырзага турмушка чыгыптыр. Сиздер деле билет болушуңуздар керек. Соц тармакта аябай мындай талкуу жүргүзгөн бул маселе. Эми ошол жерден ойлоп көрсөңүз, ошо 14 жаштагы кыздын конгентивный жана акыл эси эмнени билет ал бала. Ал сүйүүгө алданат, эйфория аныкы, сезимдерге алданып атат. Бул жерде психологияда жакшы нерсе бар, аң сезим менен сезим. Биз айвандан эмне менен айырмаланып атабыз? Аң сезим менен. Ал эми жаштар болсо аң сезимин иштетпей, сезимге көбүрөөк ишенип кетет экен да. Сезимдин ичинде эмнелер бар? Эмоция бар. А эмоциянын канча түрү бар? 2 түрү болот. Негативный, позитивный. Ошо сыяктуу анан биз эч качан жаштарды сен эрте көйгө тийип атасың, ай сен келе соосуң деп эч качан өзгөчө эне ошо көйгөйдү чечкенге аракет кылыш керек. Сиз ойлонуңуз, эми ошону мына жана розовый очкисин чечкенге аракет кылыш керек. Эми ошо 35 жаштагы адам чоң өзүнүн туруктуу эмоциясын башкара алган инсан да, бул аябай эле чоң инсан болот. Атасы ошо айтыш керек: карындашым, сиз мени сүйүп калыптырсыз, рахмат, бирок сиз чоңоюшуңуз керек. Сиз сиздин жолуңуз башка, сиз окушуңуз керек деп аны туура багытка көрсөтүп койбойт да, жок сексуалдык жактан мамиле болуп алып, анан төрөп 4 баласы менен кайра таштап кетиптир. Бул жерде эмне деген көйгөйлөр бар? Андан мурун алгыста зордукталган экен. Ушундай нерселер көп да, ушундай нерселер эми бул ачыкка чыккандыгычы. Ал эми ачыкка чыкпаган, кайгы капыда жүргөн, сезимдер талкаланып, ыйлап жүргөн айымдар, балдар көп да. Ошон үчүн психолог бул жерде өтө маанилүү ролду ойнойт да. Анан чечмелеп алсак туура, психолог эч качан азыр психолог деп мен мисалы ушул жерден өзүмдүн кеңештеримди айтсам, бул жерде эми ар бир адам, религияга ала кетсек, ар бир адамдын кандайдыр бир ишенүү сезими болот. Бир нерсеге ишенебиз, биз психологдор акыбыз жок, биякта бар религияны козгогонго, бирок ошо религиянын деле өзүбүз, мисалы мен мусулманмын да, мусулман катары психолог болсом деле эч зыяны жок. Биякта көбүнчөсү өткөндө да бир сюжетти көрүп калдым, ошо молдо экен мырза айтып атат да, психология туура эмес, балдарды туура эмес тарбиялаганга үйрөтүп атат, личный границасын сактап деп эне менен баланын мамилесин бузат экен дегенди угуп калдым. Бул жерде биздин эч кандай андайыбыз жок да. Биз бир гана личный граница деген эмне? Биз ата энеңди сыйлаба деп үйрөтпөйбүз да. Биз өзүңдү коргогонду, өзүңдү сүйгөндү үйрөтөбүз. Демек, өзүңдү сүйгөндү билсең, сен бирөөнү да сүйөсүң, анан өзүңдү да сыйлап атпайсыңбы? Азыркы айымдар мисалы өзүн сүйбөйт, өзүн жакшы көрбөйт, анан эски стереотип менен жүрүшөт да. Мен ата энем ушинтип тарбиялаган, уруп токмоктосо дагы жашоо ушундай экен, демек жашоонун мыйзамы ушул деген башкаруу сезими менен ошол нерсени жоюу керек да. Туура. Анан жана жогоруда айтып калдыңыз, кичинекей балдар тууралуу дагы азыр токтолгум келип отурат. Кичинекей балдар, мектеп окуучулары, алардын депрессияга кабылуусу дагы бул кадимки эле көрүнүш болуп калды азыркы учурубузда. Мына ушул депрессиянын эң алгачкы белгилери кандай болот? Мына ушул учурда эң алгачкы белгилерин байкаган учурда мугалим эмне кылышы керек? Ата эне кандай чараларды көрүш керек? Ошого токтолуп өтсөңүз. Абдан сонун суроо, маанилүү болду да. Действительно, чындыгында балдардын арасында мен ушу мектептерде да, частный мектепте, жеке мектепте иштеп көрдүм. Өтө көп экен, суусап турат деп айттым. Балдарда дагы бирок ойлосок мындай эме болуп кетти да, кандайдыр бир мода болуп кетти. Мама, апа, мен депрессиядамын, Артур деп. Ал депрессия деген актуальный болуп кетти, бирок депрессия эмне экенин түшүнүшпөйт өздөрү деле. Депрессия деген термин бизде жаңы гана пайда болгондой болуп эле, элдин баары кичине капа болсо деле депрессияга салып. Мен депрессиядамын, апа, мен жөн койгулачы, мен депрессиядамын дейт, апасы да түшүнбөй эле, балам депрессияда эле коркуп калышат да. Бирок депрессия деп мен эми эле башында баштала турган белгилерди айттым го. Эң биринчи коркуу эле болот балдарда. Коркуу болот. Мисалы, азыркы учурда эң эле актуальный бул ОРТда өтпөй калган балдар экен.
ой ыртыдан өтпөй алганда баягы уят болдум, ата энем мени ишенди эле, тууган туушка уят болуп атам, мен кыздар өзгөчө шерменде бүттү, менин өмүрүм талкаланды, жашоом бүттү деп ушундай көп нерселерди мен баягы личный консультирование көбүрөөк кездешип атат да. Анан ушуну биз байкагы бизден эң биринчи ким экен? Жакын адамдар экен. Деги эле жакын адам болбосо курбу деле байкаш керек экен. Мунун эң биринчи белгилери табияты мындай тамакка тартпай баштайт. Мурунку шаңдуу болуп жүргөн бала ыйлагысы келип, жалгыздыкты сүйүп калат экен. Уйкусу келип, же уктабайт, бир башкача болуп эле урунуп беринип калат да. Анан ушундай маалдарда өзүнүн эң жакын адамы бул эне экен. Ошо эне менен анан мугалим экен. Окуусу процесс начарлайт, окууга болгон кызыгуу начарлайт экен, сабактардан качып баштайт экен, арткы партага отурат, уйкусу келет. Анан муну биз азыр подростковый период деп салыштырып аткенбиз да. Экөөнүн айырмасы асман менен жердей да. Анан депрессияга кабылган бала деки эле окуусунан эмес, балким үйүндө зордук болуп атат. Ушу мугалимдерге кайрылуу жасаганым келип атат да. Ушу үйүндө зордук болуп, зомбулук, бир илик кыздар жанагындай өгөй атасынан курдук көрүп, ыдык көргөн кыздар бар да. Ошондо дагы мындай башкача болуп калат. Анан бир нерсени айтып кетейин, бул жерде деки эле мындай күлүп, шаңдуу болгон бала айтып атпайбы, мындай өзүнүн башкача болуп калат деп. Андай дагы белги эмес, күлүп жүрүп деле депрессияга алып калышат. Бул жөн гана маска болушу мүмкүн. Бул маска. Мисалы, шаңдуу бала курбулардын арасынан баягыдай эле ошондой эле компания менен отуруп күлүп, бирок жалгыз калганда өзүн жеп, өзүн жемелеп, бул аябай, бул эң жаман нерсе. Депрессиянын самый последний стадиясы бар, акыркы стадиясы ушу да. Маска кийип алат. Маскасы жок адамдар дагы көрсөтөт. Анан маскасын чечиш үчүн аны психолог эле жардам берет. Мектептин психологу ошол жерден өтө маанилүү. Психология бул психологдор мектепте иштеп жүргөндө мен айтмакчымын да, ар бир бала менен биз контактировать эткенге биздин убактыбыз жок да. Билбейбиз, биз сабак бербейт экенбиз. Жеке мектептерде болсо арт-терапия деген сабакты киргизип коюптур. Көрдүңүзбү? 1-класстан 9-класска чейин арт-терапия бар экен. Мен мисалы баягы өзүбүздүн государственный мамлекеттик мектепте иштегенде балдар менен психолог кабинети деле жазып коет. Психолог бар деп түшүнгөн бала келип көйгөйүн айтып кетет. Түшүнбөгөн бала билбейт мен жөнүндө. Анан бул жерде өзүбүздүн жана процесс бар да, өзүбүздүн жана жылдык план бар. Ошол жака түзөрдө түзүп чыгат экенбиз. Мен 1-класстардан булардын өзүнүн билимин текшерип кирип турам. Бирок 1 саат 45 мүнөт эмес, бир 15 мүнөттө тест берем, чыгып кетем. Эми ошо тесттин негизинен мен ошо балдар менен мамиле болгонду куруп, ошол жерден тесттен эле билип койсом болот. Зордук, зомбулук болуп аткан нерселерди билип коет экенбиз да, бала кандай нерселерге кабылды. Ошо сүрөт аркылуу биз эми психологбуз да. Анан ошону аныктап, ошону анан чакырып келип, сүйлөшкөндө эле анан зордук, зомбулук чыгат ошол жерден. Ушул нерсе жеке мектептерде гана эмес, мамлекеттик мектептерде да болсо кандай сонун болмок э. Анан азыркы учурда кыргыз коомчулугунда ошол эле темада психологко кайрылуу уят же болбосо эмнегедир биз кыргыздар аябай жабык калкпыз да. Көп нерсени ичибизге сактаганды жакшы көрөбүз. Ошол эле сыртка чыккан окуялар канча, бирок ичте айтылбай калган окуялар канча. Анан мына ушул кичинекей балдардан баштап чоң эле адамдарга чейин өзүнүн көйгөйүн жашырат, үйдө болгон зордук, зомбулукту жашырат. Себеби уят деген сөз бар, себеби эл эмне дейт деген сөз бар. Мына ушул нерседен кантип арылсак болот? Негизи эле менталитеттин тийгизген таасири кандай, же болбосо бул нерсени жойсок биздин маданиятыбызга өзгөрүү болушу мүмкүнбү? Ушул боюнча оюңузду айтып өтсөңүз. Ооба, туура суроо. Бул жерде эми менталитетке баягы эмоция менен агрессиялар менталитетке эч тиешеси жок деп ойлойм да. Эми биз баягы уяттуу нерселерди кылган жокпуз да. Бул жерде баягы кылган инсан уялыш керек да, бул нерсеничи зордук. Ооба, ушул нерсени түшүнбөй атпайбы? Коомчулук дагы түшүнбөйт да. Мисалы, аял кайсыл бир деңгээлде зордук көрсө, аял күнөөлүү болуп атат да биздин коомдочу. Эркекти күнөөлөбөй эле байкуш зордукту или бир жумушта бир ыдык көрсөтүлсө, ал аял уялып калат да, ошоюнча жабык болуп калат да, болду деп ошоюнча жутуп жүрө берет. Анан ал аял баласын тарбиялайт, эми кызын тарбиялайт, уят, айтпак. Баягы эле кызга 40
сүттөн тыюу дегендер барга ошону негизи кичине бир башкача багытка үйрөтүп кетсек деп ойлойм да мен жаштаргачы. Баягы кызды үйдө кыл жатпайт деп эле баягы кызды башынан эле тарбиялаганда биз ушинтип тарбиялап экенбиз да. Бир үйдө мисалы бир эки кыз болуп бир бала болсо биз баланы диванга пульт берип туруп отургузат экенбиз да, сен телевизор көр деп, кызды турай ичишин жуу, тамагың жаза дейт экенбиз. Анан кыз ошол жерден эле өзүн жутат экен, баягы өзүн мен бул менин милдетим да, менин ролум жашоодо деп, ошол жерде башталат экен да. Биз ошондо бир кичине бир башкача багытка көрсөтүп койсок, эми буякта биз тарбия, адап ахлетти айткан жокмун, такыр эле башка нерсени айткым келип атат да. Эне баягы ошо балага деле сен деле колуң бар, ошондой эле көзүң бар, ошондой эле тамак ичип атасың, кызга наоборот жардам бериш керек деп, туура чогуу кылгыла тамакты деп, ошол жерден баштаса, эми анан ошо бала чоңойгондо кийин өзүнүн жубайына ошондой аябуу мамиле кылып баштайт экен. Биз азыр бир термин бар эмеспи, подкаблучник көрүнүп калбайын деп билесиз да. Эркектер арасында бирдеме болуп калса, звонить этип аябы жубай чалса, сен подкаблучник турбайсыңбы деп баягы мазыктап, ушунча го. Ошол нерсени мен кайра тескеринче бул эң мыкты инсан, эң мыкты эркек подкаблучник деп айткым келет да. Себеби анын энеси ушинтип тарбиялайт экен да үйүнөн. Кыздарга жардам бериш керек. Бизде жакшы башталат, кыз конок деп баштайт. Бирок конок деп коелу ошо кызды биз мындай кул катары жумшай берет экенбиз да. Карасаң эле кийин деле ошо бөлүнүп кеткенде баягы эле төшүктү кайра эле кыз тартат, ата энесине кыз жардам берет. Эркек бала король да биз үчүн. Анан көрдүңүзбү ошол жерден анан менин сөзүмдү укпай койду бул аял. Мен деген укмушмун да деп өзүн барктап, самооценкасын өзүн завышать этет да. Анан аялы балким эрке өскөн кыз ошол жубай болуп түшүп калып калса, ал сөзүн укпайт да. Эмне үчүн деп баштаганда анан ошондо анан зордук башталат экен да. Ошол жерде анан уруш талаш башталып, ошол жерден жанжал чыгат экен. Анан демек бул жерден эң туура эле багыт бул энеден, ата энеден. Эне азыркы жаштарга мына ушинтип башташса, аял кыз деле ушундай сендей болгон инсан, укукту бирдей кылыш керек. Экөөнү тең укукту. Бирок биз аялдар көбүнчө мындай кулагыбыз менен сүйөбүз, билесиздер, бизге бир жөн эле жылуу сөз, жылуу мамиле, мисалы ошол эле тамакты алып келгенде астына рахмат, кандай даамдуу болуптур тамагыңыз, бүгүн сиз өзгөчө сулуусуз десе, аял киши тамак жасап берип жүрө берет экен да. Ошону дагы эркектер айтпай айтышат. Түшүнүктүү. Анан сизге деген көп адамдар консультацияга келишет да. Анан кимдер көп келишет, ошол эле зордук зомбулук боюнча келсе, кайсыл форматы боюнча көп келишет? Ошол боюнча айтып атсаңыз. Менде ушу бир 14 жаштан 20 жашка чейинки кыздар көп келди. Ыдык форматында көп болду да менде. Мен азыр да ошо 111де иштейм. Ошол жактан чалгандарда да ошо эң эле көйгөй ошо зордук зомбулук. Мен уялам, мен айтсам ата-энем ушат. Эртең күнү мен кантип элдин бетин карайм? Көрдүңүзбү, сиз айткандай эле көйгөй. Ана мен айтмакчымын бул жерден эң өкүнүчтүүсү кыргыз улутундагы үй бүлөлөр 1ден 2ден мындай 3% эле. Башка улуттар баласын алып келет, жеке мектептен келгендер мисалы. Баласын жакшы болуп баштаганда өзү келет, анан жолдошун алып келет. Мен абдан сүйүнөм да, мен анткени үй бүлөлүк психологмун да. Анан ошондо үчөө менен тең иштегенде баягы баласы, атасы, энеси болгондо мага жеңил болот. Анан алар бактылуулукка тез жетет, көйгөйдү тез чечет. Бизде болсо кыргыздар балам начар, балам эле деп баласын алып келет. Мен айтмакчымын, эң биринчи баласы начар болуп атса, мен ошо айтмакмын да, сиз энеси, сиз биринчи келиңизчи. Эң биринчи энеси келсе, көйгөйдүн баары энеси өзгөрүлсө эле баласы да өзгөрүлүп баштайт. Андан кийин анан жолдошуна өтсөк болот да. Үй бүлөлүк психологдордун кереги өтө чоң. Коркпоңуздар, барыңыздар, келиңиздер, колдон келген жардамды берип жүрөбүз. Туура. Анан биз азыр мисалы
айымдарга карата көбүнчө актоонун жасап атпайбызбы? Негизи эле мүмкүн биздин коомубузга азыр бул нерсе туура көрүнүш болуп эсептелинет, бирок ошол эле учурда тыйындын эки тарабы бар. Кээ бир учурда көйгөй айымда эле эмес эркекте болушу мүмкүн, же болбосо эркекте эмес айымда болушу мүмкүн да. Анан ошол өзүңүздүн тажрыйбаңызга таянып айтып өтсөңүз болот. Кайсыл учурда айымдардыкы туура эмес болуп калат? Мүмкүн ошол эми бул жерде эркектерди актагандай болуп калат экенбиз, эгерде зордук зомбулук өзү күнөөлүү чыгар десекчи. Бул азыр зордук зомбулукка күнөөсү жок, күнөөлүү деп таппайлык. Биз жөн эле мындай психолог катары кеңешин берейин. Ошол зордук зомбулук жөнүндө айта кетсем, башында мисалы бул жерде сен күнөөлүү, мен күнөөлүү эмес, зордук зомбулук кылган инсан күнөөлүү. Себеп дегенде аял канчалык тажалуу болсун, канчалык баягы өзүнөн чыксын, агрессия болсун, эч качан укугу жок эч кимдин, баягы жанын кыйганга. Бул жерде буну баягы биз мындай касация этпей эле коелук. Бул жерде зордук кылган инсан күнөөлүү. Ал эми сиздин сурооңузга боюнча эркек аялдын мамилеси болуп атат да. Бул жерде жөн эле психолог катары өзүм кеңешин берейин да. Негизи туура айттыңыз. Эркектердин деле жакшысы бар да. 100% жаман эмес да бардыгы. Алардын деле жана мен айткандай энеси жакшы тарбия берип, энесинин колунан өскөн тарбиядан эле жубайына кылат да мамиле. Бул жерден чын эле аял заттар дагы бар. Мисалы бир эми айтпай эле коеюн, бир окуяда мага жеке консультацияга келгенде үй бүлө мен эртең күнү ажырашам деп аткан бир жубай келгенде аялы келип. Жок, Гүлжан Розабековна жетет, мен уже бүттү, эч кандай мени дарылабай эле коюңуз, мен чекит койдум, болду дегенде отургузуп алып туруп чечмелеп баштаганда ошол өзү айым, ал өзү баягы ведьма, мындайча айтканда ведьма болуп чыкканда, өзүндө болуп чыккан күнөөсү. Эркеки жолдошу мыкты инсан болуп чыккан. Ошого эле мындай жок деп эле ураан жазабай эле бул шүмшүк, бул акмак, мен монтип атам, бала төрөп бердим, мен иштеп атам, чарчап атам, өзүн идеал кылып алган. Анткени жумушунда карьерный рост болгон айымдын, баардыгы жакшы көргөн, тууган арасында, кайын журттун арасында авторитет болгон. Анан көрдүңүзбү, бул жерден сен жакшы деп эле эркекти баягы бул аялды эркекти жакшы кылып аткан аял болуп калгандагы байкуш жолдошунун такыр мындай жакшы жагы көрүнбөй калган, басып салган да бул. Анан ошону акырындап чечмелеп келгенде бул аял өзү акмак болуп чыккан. Анан мен ушуну бетин айтып эле, сиз баягы бизден термин бар да, сиз ведьма турбайсызбы, сиз мындай турбайсызбы дегенде эле таң калып эле, мен ушу жашка чейин эч ким ушинтип айткан эмес деп чечмелеп баарын методдор менен көрсөтүп бергенде анан өзүнүн мойнусуна күнөөсүн алып, күйөөсүнөн кечирим сурагандан кийин экөөнүн ортосунда сезимдер кайра чапталып баштаган. Көрдүңүзбү, бул мындай жөн эле бир нерсе деп анан аябай оп-оңой турбай деп калганда андан кийинчи, бирок ушуну психологдор эле гана көрсөтүп, чечмелеп, багыттап туура жолго салып беребиз да. Анан бул жерде мырзалардын дагы жакшылары көп. Анан мырзалар негизи баягы көп сүйлөбөгөн, ичине каткан, баягы ушундай келет эмеспи жаратылышта. Айымдар болсо биз жакшы көрөт эмеспизби? Аларды айтып алып, өзүбүздүн күнөөлөрүбүздү мойнубузга албай, Анан ошол себептен ал байкуш көбөсү ушундай болуп чыккан да. Көп нерсени кылып берген болот ал. Мындай калаганда ошол эки карьерный ростко, ошо даражага, ошо кайын журтунун барктап атканына ким жеткизген? Жолдошу жеткизген болот. Эмне үчүн кайненеси келинин жакшы көрүп атат? Жолдошу ал жөнүндө эч кандай жаман айткан эмес. Ошондой нерселер чечмелегенде эле ооз ачылып эле анан действительно деп көрдүңүзбү, бул жерден үй бүлө мындай ажырашып кетмек да. Азыркы баласын үйлөндү, мына жакшы, эң мыкты үй бүлө болуп жашап атышат. Экөөнүн ортосунда сезимдер курулду, өзгөрүлдү. Анан азыркы дагы учурда мен айта кетейин, эми баягы сөз баштап калдыңыз. Жаштар карасаңыз мындай баягы предложение кылганда укмуш болуп атпайбы азыр, кол сураганда, жомоктогудай, биздин убакта андай жок болчу да. Биз баягы сүйүп калып эле ооба деп, же ала качып кетчи, же кулап салчы, үч эле вариантта биздечи. Анан укмуш болуп, анан соц тармакта чыгат, анан баягы айтпадым, конгенсиндеги эмеси өөрчү эле кыз эйфорияга, розовый очки менен дейт, анан бир бала аркасынан чуркап койсо эле ошого турмушка чыгат. Аны түшүнүшпөйт да. Анан кичине бир жолдош иштебей калып эле, бир жаным деген сөздү укпай калса, эркек деле робот эмес да. Ал өмүр бою сенин жанымда өтпөйт да. Анын деле эмеси бар, эмоциясы бар, ал деле
капаланат, кайгырат, чарчайт, анан баягы сүйлөшүп жүргөн убакта башка да. Анда тим эле баягы асманга алып учуп, айды алып берем деген нерселер жоголуп кетет экен да. Анан ошондон анан кыз өзүн баягы деп эйфориядан түшүп, мен акмак турбаймынбы деп анан ошол жерден анан баягы сезимге алданган сыяктуу болуп өзүнө суроо берип, анан бул турмуш турбайбы деп ошол жерден анан өзүн көрсөтө баштайт экен да. Анан жакшынакай баягы назик болуп жүргөн кызды маскасын чечкен эркек көрүп эле анан ошол жерден анан аялзат токмок жеп калат экен да. Неге мындайсың деп, анан сен мындайсың деп, анан үй бүлөсүнө асылат, сенин колуңдан келбеген инсан дейт. Анан ошол жерден анан башталат. Анан мен көбүнчөсү мага келгенде сурайм да жаштардан, эмне түрткү болду, эмнеге ажырашып кеттиң дегенде, кызыгуу жок болуп калды дейт. Анан бул жерден мен айтмакчымын, эмне үчүн кызыгуу жок болуп калат? Сиз жолдошуңузга ошондой эле татыктуу, сүйүктүү жубай болуш үчүн ошондой эле эркектер татыктуу, сүйүктүү үй бүлөнү сактап калыш үчүн өзүңөрдү өзүңөр тааныш керек. Мисалы, мен киммин? Менин жана башында айтканмын, жакшы сапаттарым, жаман сапаттарым, анан өзүн өнүктүрүш керек. Окуу жагынан билим алыш керек. Китептерди окусун. Кызыктуу адам менен 5 саат сүйлөшсөң да жан дүйнөң чарчабайт, чынбы? Туура. Кызыгы жок адам менен 1-5 мүнөт сүйлөшсөң эле чарчап, кайгырып, баягы зибайт этип баштайсың да. Ошондо сен да жолдошуңа кызыктуу болуш керек, жолдошуң ошондой эле жубайына кызыктуу болуш керек. Ошондо үй бүлөнү сактап калат экен. Ички жан дүйнөңөрдү оңдоп, ички жан дүйнөңөрдү сугармайынча бул жашоону алып кете албайт экенбиз. Анан бала төрөлгөндө балага ошондой тарбия берет экенбиз. Биз эне бул деген коомду тарбиялайт, билесиздер. Энеден тарбиясынан президент чыгат. Эненин тарбиясынан билимдүү докторлор чыгат. Анан азыркы күндө жанагындай терс көрүнүштөр болуп атпайбы? Сабап салып баласын, бала күнөөлүү эмес да, бала тамырчы, баарын сезип турат. Бала бир жөн гана байкуш, жараттык биз аны. Ал билбейт, мен жараттыңар, мен эмне кылам деп, мен эмне кылам, мен каяка барам дейт экен, кыйкырык. Анан ошол жакта ата энеси мушташып, согушуп турса, ал өзүн керексиз сезет да. Ал кандай сабак, кандай билимди алат ал бала? Эгерде мындай сүйүү бар үй бүлөдө чоңойсо, кыз ошончо эрте турмушка умтулбайт экен. Кыз бул принцесса деп атасы ушинтип берип кетиш керек экен. Кызга баардык нерсени бериш керек экен. Достатка менен жашаш керек. Бүт бар болуш керек, ошондо алданбайт экен. Эмне үчүн улуу инсандарга тийип кетет? Себеп дегенде ошо баягы финансовый жактан экономический кризис деп коет, ошол себепке кайрылып калат экен да. Жетпей калган нерсесин атасынан көрбөй калган жылуу сөздү улуу адамга ишене алат экен. Ошол эркелетет да улуу адам десе, ал кызга жөн эле бир сүйүү жетишпей калган, аталык мээрим. Эми ошол мээрим ушу экен деп, сүйүү деп тийип алат. Бала менен атанын ролу башка, жубай менен баягы эркектин ролу башка да. Туура. Ал жерден анан сен извини меня, сен мага тийдиң, сен менин аялымсың. Сен мага тийдиң, сен менин балдарымдын энесисиң деп ал аякта башкача мамиле кылат да. Тиги сүйлөшүп жүргөндө кыз байкуш, бул мага аталык мээрим көрсөтөт деп, аталык мээримди чечмелеп алышыбыз керек да. Ошол себептен башка адамдан, бейтааныш эле адамдан издеп, анан ошон үчүн үй бүлө көбүнчө жанагындай жаш кыздар алданып, анан кайра орто жерден бала эле күнөөлүү болуп калат да, көрдүңүзбү? Жо балага төрөйт, баласын таштайт, мигрант болуп кетет, баласы кайра эле зордукка тайкеси, жээни, биресине кабылат, зордукка кабылып атат. Көрдүңүздөр, биякта балдарды эле ойлошубуз керек биз. Ошого жеткизбей, биз өзүбүздөн жана 25-26 жашка чейин чыкмайынча, пока мен өзүмдү өзүм сүймөйүнчө, мен эмнени жакшы көрөм, тамак эмнени жакшы көрөм, элементарный. Кафеге барганда кайсы тамак жейсиң десең, кыздар сиз тандаганды деп жооп беришет. Байкайсызбы? Демек, бул жерде көп нерсе камтылып турат. Өзүнүн ошо тамакка болгон эле ошодон эле баштап атат. Демек, сиз мени управлять эткенге мен сизге уруксат берип атам да. Тиги жигит тамакты тандап коет, андан кийин кийим алса, сиз кандай деп ойлойсуз? Мага жарашат да? Жарашат, сага сон бүттү, ушундай эле талкаланып баштайт экен. Көрдүңүзбү? Демек, биз эмнени үйрөнүшүбүз керек экен? Мен эмнени жакшы көрөм? Мен кандай китепти окуганды жакшы көрөм? Мен кайсы кесиптин ээсимин? Менин жакшы сапаттарым, менин личный качеством. Дегиле адам өзүмдүн темпераментин билип алыш керек.
өзүнүн жанагы экстравент, интровент, психологический жактан көп эмес, ошондой адамды өзүнүн билип, баягы эгерде өзү экстравент болсо интровентти издегенге аракет кылыш керек, чтобы жашоо мындай скучный болуп калбаш үчүнчү. Ошол себептен жаш кыздарга ушундай тарбия, анан ушундай кеңеш бермекмин да. Сонун. Демек, жалпылап айтканда, ар бир адам өзүнөн башташы керек. Коом болобу, үй бүлөлүк болобу, кичинекей балдарга болгон тарбиялоо ар бир адам өзүнөн башташ керек. Анан азыр бизге берилген убакыт дагы соңуна чыгып калды. Сиз кыргыз элине кайрылуу жасап алсаңыз болот. Мүмкүн кеп кеңешиңиз болсо дагы айтып алыңыз, камера сиздики. Рахмат, ушундай өтө актуалдуу нерселерди алып чыгып атасыздар. Деги эле психологдорду азыр эч ким деле баалабачы. Мектепте деле иштеп жүрдүк, ар кандай көйгөйлөр бар болсо баягы ким күнөөлүү, психологдор күнөөлүү болуп калчубуз да. Анан коом негизи акырындык менен келатабыз. Биздин коом өтө мындай кыргыз эли, любой нация болобу, Кыргызстанда жашап аткандан кийин биз билишибиз керек, көйгөйдү билишибиз керек, угуп турушубуз керек. Зордук зомбулук бул жеке эле ошо зордук зомбулукка кабыл аткан үй бүлөнүн көйгөйү эмес. Бул жеке биздин трагедиябыз деп кабыл алышыбыз керек. Ар кандай окуялар болуп калат, кошуна коолооңдо зордук болуп калат, кыйкырык, балдардын ыйлаганы, айымдардын ыйлагандары болсо, мен айтмакмын, ошо кошуналар барып, эркектер өзгөчө эмне болуп атат деп, ошо бир мындай кайдыгер карабай, артта калбай, мындай жардам баарыбыз биргеликте иштешсек деп айтмакмын да. Тик эле психолог эмес, бул жерде ар бир инсан баягы өзүнүн аң сезими толук, адекватный адам чөйрөгө жардам бергенде үйрөнсөк деп айтмакмын да. Анан ал эми эгерде ушундай көйгөйгө келип, зордук зомбулук, өзүнүн эмоциясын башкарып, агрессиядан чыкпаш үчүн психологдорду көбөйтөлүк. Психологдордон коркпоңуздар демекмин. Эгерде балдарыңыз көйгөйлөр бар да, балам психологко барам деп атса, урушат экен кээ бирлерчи. Урушпай, баягы докторго барганда акча кетет эмеспи? Ошо сыяктуу эле психолог деле биз деле өзүнчө бир кесиптин ээсибиз. Биз деле өзүбүздүн үй бүлөбүз бар, бирок ошого карабастан бул психолог кесипти тандагандын себеби коомго жардам берейин деп тандадым. Балдарга өзгөчө. Суусап турат коом. Биз деген көйгөйдү болгондо эле ураган кылбай, биз ошону алдын алганды үйрөнүшүбүз керек. Келиңиздер, үй бүлөнү сактап калыш үчүн эгерде сиздерде балким билбеймин, азыр менин көрүп аткан үй бүлө болсо ушундай бир көйгөйлөр болуп, жолдошуңар менен мамилеңер, балдарыңар менен мамилеңер бузулуп баратса, мен боломбу, башка психологдор болобу, суранам, кайрылып телефон чалып психологдор менен иштешип көрүңүздөр. Эрте чечим чыгарбаңыздар, агрессияга, эмоцияга алдырбаңыздар. Бул жөн гана турмуш, тагдыр, ар бир көйгөйдүн артында жакшылык бар. Чечсе болот. Бирок билимдүү, өзүңүздү, тажрыйбаңызды мындай сактап, чөйрөгө байланыштуу болсун да. Бизде коомдо кандай көйгөй болсо, ошого байланыштуу болуп өзүбүздү сактап келелик. Маек бергениңизге чоң рахмат. Менин оюмча бизди көрүп отурган көрүүчүлөр дагы кайсыл бир деңгээлде өзүнө бир жакшы жаңы маалымат, жаңы инсайт, мүмкүн үмүт жаралып калды. Мүмкүн кимдир бирөөдө үмүт оту жанды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто психолог Гүлжан Розобековна болду. Өзүнүн кеп кеңеши менен бөлүштү. Албетте сиздерге жакты деген терең ишенимдебиз. Дагы бир жолу сиздерге чакырык таштагым келип, психологко баруудан уялбаңыздар. Бул көйгөйдүн алдын алуу, көп нерсени ичибизге сактабай, сыртыбыздан айтып алуу дагы бизге жеңилдик, жашоого жеңил карайлы деген келип турат. Кызматыңыздарда болгон мен Керемет Эргешбекова. Кийинки эфирлерде жүз көрүшүп амандашканча сак саламатта туруңуздар.